римский клуб деген бар екен, дүние жүзінде ең мықты ученыйлардың тоғылған жерчи. Аны ошолордун кайрылышы бар екен. Нобель сыйлығын 17 жыл алгандар бар екен. Ошолар кайрылып жатыр, адамзаттын цивилизациясы токтоду болду. Мындан ары жол жок. Анын экинчи функциясы бир да мамлекетте күч жок, мына алып чыгып кеткенге. Бул жок мындан ары токтойт. Анан үчүнчү кайрылышында жазып берем. Bir ümit var. Elin arasında tohumlar çıkıyor bir çoğun bir bu işte başlap ketse yol yok dedi. Ana Sarıgul falan ikincisinde aytdı. 2005 yıl Kırgızstan konstitusiyaсын жазган дейт. Жаңы конституциясын. Ошону жазып атканда bir еврей аял кирип келип айтты дейт, конституциянын башына адамзатты Манас эли сактап калат деп жазып айтты. Еврей аял. Анан мен деген чыккан жокмун да сиз номерин алып калып, анан телефонда чалып 2-3 günden çakal süzüp sen bu mağlumatı kaydan aldın деп. Эмне себептен мен антип жазышым керек, сен эмнеге таян алдың бул сөздү? Каяктан алдың бул источник убакытты? Эмне себептен Манас элди сактап калыш керек деп айттым десе. Еврей аял айтты, бул биздин Библияда бар деп айтты. Ушундай бир адамзатты кыйналганда, адамзатты Манас элди сактап калат деген Библиянын өзүндө жазылган. Sarıgul'un aябай грамотный иши го. Мен жанында отуруптум да аябай. Таамай айтты. Аны ошол Айбек айткан ушул. Эми башташ керек, башка бир нерсени табыш керек, видео атат дейт. Ама ол ковидтен кийинки экинчи үчүнчү толкун бул токпойт, улам күчөй берет, жаңы жол издеш керек деген. Сиз азыр айтып атсаңыз ойлоп кетпедим. Кыргыздар. Келиңиз. Жақсы отырып келіп